Бүгүнкү темабыз акыл жана ой. Өткөндөгү сабактын кичине кайталап коелу, Жан дүйнө, адам, негизи биз кимбиз? Суроо берип жүрөбүзбү, беребизби негизи жашоодо? Мен киммин? Эмнеге келдим? Көбүнчө өзүбүздү ким деп эсептейбиз? Фамилиябыз бар, атыбыз бар, Анан ким деп эсептейбиз, өзүбүздү киши деп эсептейбиз, Бирок чынында биз кимбиз? Бул нерселердин баары бизге ушу жан жакка кызмат кылганга, иштегенге келген да. Биз ушул нерсени унутпашыбыз керек да, жан экенибизди. Биз дене эмеспиз. Биз личность эмеспиз. Биз жанбыз. Ушул жан жерге келип, ар кайсы адамдардын, ар кайсы жаныбардын, ар кайсы буюмдун аркасы менен Теңирдин теңдигин жаратат да, мындайча айтканда Кудайдын кызматын аткарат. Кудайдын кызматын аткарганын билебиз да. Ушул аламды, теңдикти тегиздеп турабыз. Жакшы кылып атабызбы, жаман кылып атабызбы, бирөөбүз жаман кылып атсак, бирөөбүз ошону тең салмакка алып келип турабыз да. Анан ушуну түшүнгөн кишилер жанакы мурда күнү Циолковскийдин же кимдин бирөөсүнүн эмесин салдым го, катын. Эгер ошол өзүнүн жан экенин түшүнгөн адамдар чогулса, ар ким, мисалы мен өз жан экенимди тааныдым, дагы өзү жан экенин тааныган адам келсе, экөө бири-биринин күчүн 7 эсе көбөйтөт да. Ошондой касиет ачылат, ошондой кереметтер ачылат, адамда ошондой керектүү нерселер пайда болот да. Адамдын материалдык дүйнөдөн дагы кем болбойт, руханий жактан дагы кем болбойт. Руханий жак негизи адамга эмнеге берилген? Кечке эле сыйынып эле Кудайдан бирдеме сурап отурсун деп берилген эмес да. Ушу жашоого келип, кызмат кылып, теңдик жаратсын. Бир кызмат аткарсын, то есть бир максат менен келебиз. Ошол максат биздин ырыскыда берилген да. Ырыскыбыз менен кызмат да берилген, максат да берилген, анан ошонун каражаттары берилген. Эгер биз жан экенибизди таанысак, биз ушул нерселерге жол ачылат да бизге. Анан бүгүнкү сабакты өтө турганыбыз ушул өткөндө жан дүйнөнү өткөнбүз, ошол жан дүйнө уктап кетет дедик, Жан дүйнөнүн касиеттерин, кереметтерин ачтык. Бирок эмне үчүн жан дүйнө уктап кетет? Эмне үчүн ушул акыл жан дүйнөнү көрбөй калат? Эмне үчүн адамда жан дүйнөдө байланышы жок, караңгы үйдө жүргөндөй болуп жашайт? Көп нерсеге адашат дегенде, акыл бүгүнкү темабыздыкы ошол ой. Негизи ой кайда болсо, акыл ошол жака ооп кетет да. Акылдын таалуу жери ошол. Акыл негизи аябай чоң, жакшы инструмент. Акылды жакшы бычактайм деп кууруч кармаш керек. Акылды азыркы искусственный интеллект окутуп аткандай окутуш керек бул жашоого келгенде. Ак караны тааныганды үйрөтүш керек. Болбосо ойдун ошо таалуу жерлери бар. Акылдын таалуу жерлери бар, ал ойго бата берет да. Азыр 1 мүнөттүк бир эме жасайлык. Жанакы акыл, ой, кош ой менен жол ойдун күрөшү бар Манаста, билесиңерби? Ошол жерде эмне болот? Экөө күрөшөт, анан кош ой токтоп кетет, Ошол негизи экөө тең ой деп атат. Бул кошулган ойлор, өткөндө кош ойду жан дүйнө аркылуу түшүндүрүп бердик. Кошулган ойлор бул ошол биздин жаныбыз канча жолу ошол жерге келсе, ошол топтогон дүйнө бар. Ал космостой дүйнө бар да, мындай көп нерсени чогултуп койгон. Ошол бизге кызмат кылат, бирок көбүнчө учурда уйку абалында. Адам ушуну колдонбой, акыл менен анан ойлор менен жашайт да.
негизги биздин жабыркап атканыбыз, жашоодо болуп аткан түйшүктөрүбүздүн баары ойдо да. Ой кандай болсо, биздин жашоодо ошондой да. Эгер ой бузулса, биздин жашообуз да бузулат. Ойду оңдосок, жашообузду да оңдой алабыз да. Эң жакшы жери биз ойду багып, керектүү ой салып, бизге керектүү жашоо менен жашасак болот да. Эң жакшы жери, эң сыйкырдуу жери ушу да. Ошо ойду эле өзгөртсөк, жашообуз өзгөрөт. Баягы айттык го, ой өзгөрсө адамдын жашоосу өзгөрөт депчи. Анан ушул биз жашоодо келип аткан адамдар кош ой менен жол ойдун күрөшүн көрсөк болот. Азыр бир эме жасайлы, упражнение, көнүгүү. Баарыбыз 1 минутага көзүбүздү жумалык. Анан эч нерсе ойлобогонго аракет кылалык да. Бирок ошол силер отурганда мындай 1 эле минута чыдаш керек да. 1 эле минута ойлонбой отурганга аракет кылыш керек. Бирок ошо 1 минутада өзүңөр байкап көрүлө, силер бойсуз отура аласыңарбы же отура албайсыңарбы. Анан адам ойго киргенде бүттү, ал адам уже жанагы жан дүйнөсү уктап кетет да. Адам ойду ичип кетет. Ошол жол ой деген ошол ичитип турган нерсе. Азыр өзүңөр байкап көрүлө. Мага бир телефон берсеңер, мен 1 минута засекать этейин. Силер 1 минута отуруп тургула. А мен болсо где-то бир 10-15 секунд сайын айтып турам. 15 секунд өттү, 10 секунд өттү деп айтып турам. Силер ошол эгер ойго кирип кетсеңер, ойдон чыгып, эчтеке ойлобогонго аракет кылып тургула. Көзүңөрдү жумгула. Баштадык. Он 15 секунд өттү. Отуз секунд өттү. Кырк 5 секунд. Көзүңөрдү ача берсеңер болот. Көрө алдыңарбы? Ким көрө алды? Кимге ойлор келип атты? Же ким 1 минут чыдап ойсуз отура алды? Ойлор келип. Кимге келген жок? Бактылуу кишисиңер. Ошол оюн токтото алган адамдар чынында топук, мындай жашоону кабыл алып турган. Мен ишенем экөөңөргө, потому что экөөңөр действительно ошо топуктук бар. Адам бир топукка келет да, топук дегенде мындай. Адам өзү жашоодо токтоо, ар бир нерсени кабыл алганды билген, жөндөм ачылат да. Эгер 1 саат отура алсаңар, ошо жан дүйнө иштеп турганы болот да. Көпчүлүк адам 1 минуттагы ойсуз тура албайт. Анан ошол ойлор биринин артынан келе берет да. Бир ой кетсе, бир ой келет, бир ой кетсе, бир ой келет. Ошентип эле адамдын жашоосунда ой чарчатат да адамды. Жанакы кээ бир адамдар ошо эмеси чекеси тырышып, бирөөнүн сөзүн көтөрө албаган адамдар өзүнүн ичиндеги ойлорду уже батыра албай калган да. Ошолор адамдар аябай урушунчак болот. Ошол адамдарда аябай көп өзүнүн ою болот, өзүнүн айткысы келген нерсеси көп болот да. Анткени ошол ой эчип кала берет. Анан ошол ойду жолой, жейин ойдун пири дейт да. Көпчүлүк учурда бизге тиешеси жок, жашообузда болбогон нерселер да. Кээ бир келечек жөнүндө ойлонот, ал сары санада жүрөт. Кээ бирөөсү өткөн чакта жүрөт. Ал мындайча айтканда таарынычта болушу мүмкүн, же болбосо бир кандай бир эстөө, ностальгияда жүрүшү мүмкүн. Ушундай бир жашоо жашадым эле илгери 20 жыл мурун, ошол кайда кетти деп мындай. Адам өзүн өзү кайра калчап, ою менен эле чарчап жүрөт да. Эчтеке кылбайт. Көп адам, азыркы адамдар жумушу жеңил, физический жумуш жасабайт, бирок кечинде чарчап,
баскысы келбей араң үйүнө жетет. Анан ошол коомдук транспортто баратканда дагы чарчап, ичинен уруш барат. Тиги мындай турбайбы, тиги эмне тиги жерге туруп алды. Тетикелер тыгылып ушул жерде тура берет, эч кимди өткөзбөйт. Деп ушундай ар кайсы адамга сын тага берет да. Анан жолой жел ойлордун пири деп атпайбы? Адамга ошол акыл болуп кеткен нерсеси жолой негизи алсам, жесем, кыздарды көрсөм, кучсам деген эме да. Адам. Биз азыр бир жолой деген адам жөнүндө айтып атабыз. Бирок бул ойго берилип кеткен сапат. Мисалы, мен материалдык дүйнөнү кубалап кетсем, акча тапсам, анан көзүмө жылтыраган нерсе көрүнсө эле ошону алгым келип берет да. Муну деле алсам, муну деле мен алсам деп эле адам ошону кубалап калат дагы. Ошонун кумары бар, ар бир нерсенин. Мисалы, бирөө тамак соо. То есть семирип, уже денесине тамак батпай турса деле, мындай тамак ичкиси келип, ага тамак кумар болуп калган да. Ошо тамакты ичкенде адам кадимкидей өзүнүн мындай бактылуу сезет канча бир убакытка, может быть 1 секундага, может быть 1 мүнөткө, может ошо тамак ичип бүткөнчө жарым саат кумар алат, анан кайра эле ошол кумарды кайталагысы келип тамак кубалап калат да, тамак соо деп коебуз. Бирөө оюндарга, бирөө ичкиликке, бирөө төшөктүн кумарына, мындайча айтканда жанакы биздин инстинкттер башкарып калат адамды. Анан ушул ойлордун топтому мындайча айтканда бир жандыкка же программный обеспеченияга айланат дагы. Адам оюн башкарбай, адам өзүн башкарбай, ой, жол ой адамды башкарып калат да. Ошон үчүн адамга мындай түшүнүп келет. Мен алышым керек, мен байышым керек, мен жешим керек деп эле адам өзүн эле ойлоп, ошол өзүнүн муктаждыктарына, өзүнүн кумарына эле байланып калган адам. Башка ал адамдын эмеси жок да. Мындайча айтканда чоң максаттары жок. Болгон ой эле ошол жалаң эле жанакы инстинкттер, тамак ич керек, укташ керек деген адам. Түшүнүктүү болуп атабы? Жолой бул ичибизде бир программа, биздин ойлор топтолуп жүрүп, бир программага айланып калат. Акылдын ушундай жөндөмү бар да, бир нерсени жаратып алат, анан ошол нерсе жандык болуп бизди башкара баштайт. Башка илимдерде мындай шайтан, жин деп атпайбы, анан жинди да жиниме тийбе, жинимди келтирбе деп биз уже жинди менчиктеп алабыз дагы, анан ал адамды жин башкарып калат да. То есть ошол жин аркылуу адам өзүнө кандайдыр бир жакшы нерселерди талашып тартышып оодор болуп турат да. Ошол жин башкарбаш керек. Негизи адамды акылы тунук болуп, бул жан дүйнөнү угуп жүрүш керек да. Анан жолой менен күрөш болгондо ошо кошой биздин жан дүйнө уктап кетип атат да. Ошонун аркасы менен биз укпай калып атабыз. Көпчүлүк кыла турган ишибизди, жасай турган, бара турган жерибизди аныктай албай, көп адашууларга барабыз. Экинчиси нескара. Нескара бул адамдагы, бул дагы адамдагы сапат, жолсо бул адам десек болот, ошо сапатка толгон адам десек болот, жолсо ар бирибизде бар сапат да. Нескара билесиңер, жанакы көп жолу эми Манаска келип кол салат, Манастан анан качылып кутулат. Жанакы Көкөтөйдүн ашында Нескара келип кыргыздын баатырларынын баарына сындап атат да, баарын сындап жүрөт. Негизи бул сындаган адам. Азыркы Фейсбукта отурган, жанакы Манастын айкелин сындаган, жолсо Манас шаарын болбойт деп талаш тартып аткандары көпчүлүк Нескаранын энергиясында жүргөн адамдар да. Негизи эле мындай өкмөт эмне жасаса, жолсо бирөө бирдеме жасаса, ошол сын тагып. Сынчылык касиет жакшы нерсе. Сынчылык касиет бул касиет да, мындай жакшы. А вот сын такма, ар бир нерсеге баа берип, бирок ал туура баа эмес, өзүңдүн бааң да. Ал ошибочный болушу мүмкүн, туура болушу мүмкүн, туура эмес болушу мүмкүн, бирок көпчүлүк учурда Нескараныкы бул башка адамдардын касиетин, таланттарын жокко чыгаруу. Ошол жерде
Кошой атанын 90-га жакындап калган карыяны карап туруп, кыргыздын баатыры ушу болсо, анда кыргыздын күнү бүткөн турбайбы, бул карганы абышка турбайбы, колунун баары сары суу басып, эмелер булчуңдардын баары мындай эметип бошоп калыптыр деп ошо сындап атат да. Бирок Кошой ата жолойду жеңет ошо күрөштө. Нескара эртештикти карап атат. Эртештик ошондо жердин астынан чыкканы 7 күн болот да. Мындайча айтканда жанакы өзүнүн изденип, чет жерде жүрүп, жердин астында жүрөт да. Жердин астында деген бул ошо өзүнүн ичинде, өзүнүн ички дүйнөсү менен иштеп, арык, эч кимге аралашпай, мындай өзүнчө жүргөн киши болот да. Аны көрүп, мунун эмеси мындай териси менен эле сөгүп калыптыр. Мындан кайсы баатыр чыкмак эле деп, аны дагы мындай ошентип кыргыздын эмелерин баарын жокко чыгарып, анан кийин Көкөтөйдүн тулпарын тартууга сурап атат да. Баягы баарына кыр көргөзүп, ошо тамагын ичпей, тамактарын союшка эт берсе, ал союштун этин эмеге берип атат да, иттерине берип. То есть бул дагы адамдагы бир программа. Эгер биз кичине өзүбүз көбүрөөк адам акча таап калса, эгер байкасаңар керек, классташтардын арасынан, кошуналардын арасынан, туугандардын арасынан ким адамдын эгер жашоосу кичине өйдөлөп, жашоосу оңоло баштаганда, адам бой көтөрө баштайт. Байкадыңар беле? Барбы туугандардын арасында? Достордун арасында, кошуналардын арасында барбы, жокпу? Барбы? Ал бирок ошол силер ал өзүнө байкалбайт, бирок башкаларга аябай көрүнөт, бой көтөрүп, мындай командирский голос пайда болуп, мындай кылбайсыңарбы, тиндей кылбайсыңарбы деп өзүнүн жашоосун эптеп алгандан кийин башкаларга мындай өйдө жактан карап, сын көз караш менен айтып, жашоосун сындап, кандай бир критика айтып, ошол эле учурда башкара баштайт. Байкагансыңар, бар жашоодо. Бийликтүү болгон адамдар, байлык, понятно, байлыкка келип. Бийликке келип калса, көпчүлүк адам бирөө саламдашпай калат, кошуналардан деле байкайсыңар, бийлиги жок болгондо жакшынакай эле адам, монтип ийилип салам берет, эметет, анан кийин бийликке туруп калса, же мындай бир жакшынакай орунга орношуп калса, анан уже ал адам өзгөрүп башкача эмете баштайт да. Ошол адамды, ушул Нескаранын энергиясы. Бул энергия бизге да таандык, биз да ошентип кетишибиз мүмкүн да. Мен убагында ошентип да кеткем. Акча таба баштаганда мындай классташтардын үстүнөн өйдөрөөк мындай сезип өзүмдү, аларды бир байкуш көрүп, да. Биз ушулардын баарын байкаганды үйрөнүшүбүз керек да. Эгер биз ушуларды байкаганды үйрөнсөк, бизге мындай жан дүйнөбүз жардамга келет. Эгер байкабасак, биз ушул энергияларга кирип, ушул энергиялар бизди башкарып калат да. Биз ушул энергиялар аркылуу башка адамга мамиле кыла баштайбыз. Өзүнүн колу астында иштеген кишилерге, өзүнүн үй-бүлөбүздөгү адамдарга, эгер алар бизге көз каранды болсо, ал биз аларды мындай тең-кайлашып сүйлөшпөй, мындай баарлашып, бир нерсени чечпей, аларды башкарып калабыз, түз жолдомо берип калабыз. Мондай жаса, тигиндей тур, мындай бас, түз тур, акырын тур. Особенно балдарды кагып силкип, ата-эне мен кыйынмын, мен ата-энемин, мен сени төрөгөнмүн деп үстөмдүк жасайт да. Ушул энергия жасатат. Ошон үчүн биз ушул энергияга өтүп кетпейбиз. Эгер ушул энергия адам өтүп кетсе, бул Нескара болуп көп нерсени көрбөй калат да. Ошон үчүн жанакы байлыктын, бийликтин мас кыла турган сапаты бар. Адам өзүн көрбөй калат, бирок башкаларды көрүп атабыз, көрөбүз. Адам өзүн көрбөй калат да. Ушул сапатты биз унутпашыбыз керек да. Ушул нерселер бар экенин, ушу бизди башкарып кетерин. Манас ушуларды билип, ушуларды жай-жайына коюп, анан кийин жана манас болуп атат да. Кийинкиси
Коңурбай. Коңур бул түшүнүксүз эме да, түшүнүксүз түз, бир нече түстүн аралашмасы. Биз акылды ак карага үйрөтпөсөк, акыл акка да карага да кызмат кыла берет. Жанакы ата-эненин максаты адам 12 жашка чейин толгонго чейин ошо ак караны үйрөткөнгө аракет кылыш керек да. Андан кийин уже бесполезно, андан кийин адам өзү үйрөнөт, кагылып, согулуп, кайсынысы ак, кайсынысы кара экендичи. Негизи биз 12 жашка чейин акыл топтойбуз да. Биз төрөлгөндө акылыбыз жок төрөлөбүз да. Акылды бияктан топтойбуз да. Түшүнүктүү да? Макулсыңар ушу менен? Кичинекей бала акылы жок да, ал жанакы сезим туюм менен жан дүйнөсү менен жашайт. Кандайдыр бир кереметтүү күчтөр, инстинкттер адамды сактайт да. Кичинекей бала болсо дагы мына билет, мындай от экенин билет. Акыл менен билбейт, бирок жанакы сезим туюм менен билет, от экенин, суу экенин. Кээде бала билбей түшүп кетип, жана агып кеткен да ошондон да. Эгер ата-эне карабаса, эметет да. Бирок ошол жанакы адам өнүгүп келатканда биз үйрөтөбүз балдарга. Бул ысык, бул муздак, бул туура эмес депчи. Бирок тааныштырыш керек да, балдарды тааныштырыш керек. Түз эле көрсөтмө бербеш керек, мындай кыл, тигиндей кыл деп. Көбүнчө биз көрсөтмө беребиз. Мындай кыл, тигини кылба, муну кылба, бул туура эмес депчи. А негизи бул биз ак караны таанытканды үйрөнүшүбүз керек. Бул сага жардам берет, бул сага зыян алып келет. Бул сага жардамчы, бул сага артка тартчу нерсе деген түшүнүктөрдү биз балдарга үйрөтүшүбүз керек. Анан акыл ошол аркылуу топтолуш керек да. Болбосо акыл айтып атпаймынбы? Акка дагы карага дагы кызмат кылып келет. Ошон үчүн биз акылды жана ак кара тааныганды үйрөнүшүбүз керек. Анан Коңурбай бул жанакы бул Коңурбай кайдыгер адам, жамбактуу адам, өзүнүн койгон максатын кандай иш менен болсо да аткара турган адам да. Өзүнө керектүүсүн жакшы жол менен да, жаман жол менен, любой аракет менен ошол максатка жете турган киши да. Мындай киши бирок эме да, жардам, адамга жардам жакшылыгы жок. Ал только өзүнүкүн көздөйт. Мен ишим жүрсүн, мен айткандай чыксын, мен айткандай болсун. Ошон үчүн адам урууга барат, ошон үчүн жанакындай жаман иштерге барат. Манасты мындай күч менен жеңе албай коюп, алар Манасты канча күн аңдып, ошонун астына аш постчу берип, анын баскан турганын баарын изилдетип, анан кийин жашынып келип анан сайып атат да. Ошонун баары негизи бизге да таандык сапаттар. Кээде баягы ичибиз күйгөндө, бирөөнө жамандык жасагыбыз келгенде, любой нерсени баягы жасаганга даяр болуп кетебиз. Биз ошону көзөмөлгө албасак, ошону байкап турбасак, ушундай нерселер боло берет да. Эң чоң сабактары Манаста ошо өзүн таануудагы ушул сабактарды өздөштүрүш керек да. Анан бул нерселердин баары эмнеден келип чыгат? Адамда эмне үчүн ушулар пайда болот? Кимде кандай эмелер бар? Ойлор. Ким кандай ойлойт? Эмне үчүн ушул ойлор бизди башкарат? Негизи адамга таандык ойлор бар, анан адамга таандык эмес ойлор бар. Бизде негизи ментальный тело деп коет, ой денебиз бар. Бири-бирибизге оюбуз жугушат. Коомдун ою жугушу мүмкүн да. Мисалы, жанакы энергетический заряд катары ал бир жактан бир жакка өтүп турат. Жоксо жанакы гриптей болуп бирөөнөн бирөөнө жугуп турган ойлор бар да. Ошон үчүн жанакы Facebook, Instagram'ды карасаңар, бир ойдо жүргөн адамдар бир группада жүрөт, бир ойдо башка ойдо жүргөндөр башка группада жүрөт. Ошо топтолушуп жүрүшөт да. Ошол ойдун касиети ушунда да. Бул ой өзүнөн өзү көзгө көрүнбөй, ушундай бизди башкара турган нерсеси бар. Ошол эмнеден келип чыгат ушул ойлор? Көбүнчө бул ойлор кайда? Кайсы ойлор? Эмне үчүн бизде калып атат? Эмне үчүн программа болуп калат? Кимде кандай? Маалымат катары да
Бирок эмне үчүн бизде калып калып атат? Маалымат катары алдык. Айбек губернатор болуп тур. В принципе маалымат, а бирок мен эмне үчүн ичим күйөт Айбек губернатор болсо же мен көрө албайм, Биз төлөгөндөн баштаган маалымат ал коомчулуктан келет. Сиз айткандай көрө албаган маалымат эмнеден келет? Мисалы үчүн маалымат жок болсо ой жок да. Жайнагүлдү мен көрдүм. Ошо үйгө кетип атканда да бул ойлошу мүмкүн. Көйлөгү, кийими. Агер жайнагүлдү өмүрү көрбөсөм, бул жөнүндө ой жок да. Ошол көргөн, учкан, сезген, 4-5-6 орундан түшүп барып, маалымат токтоп, ошондон ой. Ал түшүнүктүү ой келди, бирок бир ой келет, кетти. Кетип калыш керек да, мен көрдүм, бүттү. А бирок эмне үчүн ушу менде калып калат дагы, ошол ой мени кайра ошол ишке салат, же болбосо кайра бир нерсеге. Мисалы, Жайнаны мен көрүп калдым, уже уктай албай калдым. Мен Жайнанын жанында жүргүм келип атат. Мен Жайнанын жанына баргым келип атат. Туура, ичибизде акылга салып койгондо, бирок ошол акылдын немелери бар да, баягы жөндөмү болот да, ойчу. Ошол ой менен иштейт да бул инструменти. Ойду калчайт. Сары санага түшүп кетип атат бирөө болсо наоборот таарынычта жүрөт, өткөн чакта жүрөт. Бизде ичибизде калган дагы эмоциялар бар, эмоция, ошо эмоцияга таандык биз ой тартабыз. Эгер биз таарынычта жүрсөк, көбүнчө жалаң таарыныч ойлорду кайра ойлойбуз да. Эмне үчүн ошо жандык болуп калып атат дегеним, биз ошол ойлорду багабыз кадимкидей. Ошол ойлорго күнү кайра ойлоп, кайра энергия берип, кайра көбөйтүп мынтебиз да. Анан, например, мен бир кызды көрсөм, бүгүн бир кызды көрсөм, уктай албай калам, ошол кызга баргым келет. Эртең башка кызды жакшыраак көрүп калсам, ал кызга баргым келет. Ошентип анан адамдын эчтеке кылбай туруп эле энергиясы кетет. Ошол ойго чарпылат, башка нерсеге жан дүйнөсүн укпайбыз да, жан дүйнөсү дагы барбай, 5 балаң бар, үйдө отур. Бирок аны укпай, жанакы эмесинин оюн угуп, адамдар ээрчийт. Же болбосо жок, ойлор аламда өзү эле учуп жүрөт да, анда ар кандай ойлор келет да, толтура маалымат келет бизге. Ошол ой катары бизге келип атат. Бирок биз бир ойлорду өзүбүзгө менчиктеп алабыз да. Бардык ойлор эмес, эми ошол вопрос ошондо болот. Ким менчиктейт? Жан менчиктебейт, акыл менчиктеп атат да. Азыр эле айтып берейин. Акыл менчиктеп атат. Акылдын тарткылыгы бар, анткени ал ак караны тааныганды үйрөнгөн жок, же болбосо жанакындай туура айттың, генден келаткан, же болбосо менин жашоомдо болгон кандайдыр бир чоң кубулуштардан калып калган таарыныч, коркуу сезим, ошол аркылуу биз ойлор тартабыз да. Эгер менде коркуу сезим болсо, эгер мен мисалы келечектен корксом, мен дайыма сары санада жүрөм да. Ойду калчайм, эртең кандай болуп кетет? Эртең акча табамбы, таппаймбы? Эртең жумуштан аяп чыкса эмне болот? Анан балам тияка кетти эле, баласы болбосо 30-га чыккан киши. Ачка жүрөбү, ток жүрөбү? Ким менен жүрөт? Кайда жүрөт? Кайда барып жатат экен деп албай, адам өзүн өзү ушинтип. Ошол нерсе башкара алат да. Бул жан дүйнөсүн укпай калат адам. Кээ ошондо болот да. Биз ушу ойду башкарганды, ойду көзөмөлдөгөндү үйрөнүшүбүз керек. Болбосо ой бизди аябай чарчатат. Ой бизди башкарат. Ой бизди түйшүккө салат, ой бизди кандайдыр жаман иштерге салат да. Анан ой оңгонсо иш оңот. Жакшы ой бакканды үйрөнсөк, биринчиден жанакындай жаман ойлордон арылыш керек, экинчиден жанакындай бизде эми соц тармакты деле ар ким карайт да. Ошол өзүңдүн тарткылыгыңа жараша карайсың. Мисалы, бирөө жалаң татынакай кыздарды карайт, бирөө философский бир тексттерди окуйт, бирөө машина издейт, бирөө квартира издейт, бирөө ушак издейт, бирөө жалаң комментарий жазат. Мен кыйынмын, моундай кылып койсо болмот, тигин болот, серен эме тутасыңар.
и так далее деп адамдагы ичинде эмне болуп аткан нерсесин адам ошону чагылдырып кайра чыгарып турат да. Биз даже адам эмне жөнүндө сүйлөп атса, кандай маанайда сүйлөп атса, ошого аркылуу биз адамдын ички дүйнөсүн түшүнсөк болот да. Ошуга жакшылап көңүл бурсак, өзүбүз кайсы ойдо жүрсөк, анан жанакы урушуп кетип, эки тааныбаган киши урушуп кетип, же болбосо эки тааныбаган киши бири бирин жакшы көрүп кетип атканы, ошо ичиндеги энергия жараша иш алып барат да. Кандай энергияда, кандай ойлордо жүрсө, ошондой ойдогу адамдарды тартып, ошондой адамдар менен иш курат, турмуш курат, иштешет. Анан жанакы акылдын ошо берилип кетип атканы ой аркылуу ар кайсы кумарларга кирип атпайбы? Кумар деген биз мисалы бала төрөткөндү, бул жанакы төшөк маселесин бала төрөткөнгө эле берген, бирок адамзат аны кумар катары кылып алды. Ошон үчүн эркектер 3 аял алсам, 5 аял алсам деген эңселери болот. Жолсо бир аял алып күндө бир жаңы кыз менен таанышып турсам деген эңсеси бар да. Ошол адам бул ой башкарат да. Ошо кумар, ой кумарга айланат, кумар адамды башкарат. Ошо ойдун топтому, мындайча айтканда адамда жандык болуп, бул жандын ордуна башкарып алат да. Ошо акылдын жаман нерсеси өзүнө өзү кам болуп, өзүнө өзү башкарып тиги жан дүйнөнү укпай кетип атат да. Түшүнүктүү болуп атабы? Эми ушул нерседен жанакы дагы айта турган нерсе бизде жанакы таарыныч. Мен эмоция деген сөздү которо албай койдум кыргызча. Бизде эмоциялар жокпу? Кыял, жорук десек болобу? Жорук, эмоция. 좀 Жок, ыргак деген башка нерсе да. Эмоцияны эметип алып атам да. Жок, бул ачуу деген бул эмоциянын бир эле түрү. А в целом эмоция дегенди мен кыргызча которо албай атам да, бирок таарыныч деген баардык эмоцияга кирип атпайбы? Сарсана деген ошол эмоция деген сөздүн өзүн таппай атабыз. Мен айта албай атканым, биз ушул мен эмоция деген сөздүн котормосун эле тапып айтам, а так ошол сурап аткандан эмоцияны которо албай койдум да. Анткени биз кыргыздар эмоцияларды жашырып жашайт окшойбуз. Анан бирок биз канча жашырып, канча баскан сайын ошол нерсе бизди башкара алат да. Эң эмеси. Анан биз жанакы ойлорду, ошондой ойлорду тартып албаш үчүн ичибиздеги ойлорубузду ревизия кылсак, бизде таарыныч ойлорубуз бар. Сары санага салган ойлорубуз бар да. Вот сары санада жүргөн адамдар булар келечектен коркуп жашап жүргөн адамдар. Таарыныч, ачуу, кыжырдануу эмес, ачуу, таарынычта жүргөндөр булар өткөн чакты коюп берип айткан жүргөн адамдар да. Мисалы жашообузда бир нерсе болду, проблема болду, биз уруштук, талаштык. Анан тиги кишиге көп нерсени айта албай калдык, же айттык, же болбосо эметтик, мындай айтсам болмок экен, тигинтсем болмок экен, барып туруп мурундан ары бири койсом болмок экен деген нерселердин баары кала берет. Анан биз ошол эмоцияны бага беребиз. Анан жанакы снежный комдой болуп жанакы көбөйө берет да бизде. Анан любой эле биз тартынкан нерселер көбөйүп отуруп жанакындай дагы бир жандыкка айланат да. Бизде ошондой жайнаган мындай вирусный программалар көбөйүп кетет адамда. Анан ушул таарыныч бизди башкарып коет. Анан адам таарына берет.
тиги карындашым келди, эч нерсе көтөрбөй келиптир. Жалдырап дайыма келет, колунан эчтеке келбейт. Анан эле деп бирөөнү жамандайбыз. Анан тигиге тарынабыз, анан ата энебизге тарынабыз, анан чогуш деген кишиге тарынабыз. То есть бул вирус да тарыныч. Ачуу дагы, айтып атпайбы кыргызга ачуу, Ачуу, сен ачууну өзүң эле ичип атасың, сенден башка ачууланып атканын эч ким деле билбейт. Бирок сен ошол ачууну кайра ачытып эле көбөйтүп, ошону метип бир ачууда жашайсың да. Ал адамдан көрүнүп да калат, кебетесинен көрүнөт, өзүн баскан турунан, өзүнүн жашоосунан недовольный да, ачуу. Ошол ууланып жатат да адам өзү. Анан ошондой эмелерди да тартат, ушундай кишилерди. Ал келип дагы бирөө аны тарынтат, же болбосо бир жаман сөз айтат, ал кайра ачууланат. Бирок ошонун көрөнгөсү бизде бар, ошо көрөнгөнү адам алып салыш керек да. Ошол эки адам үңүлүп өзүнүн ички дүйнөсүн караса, ошол нерсе менен иштесе болот. Зейнеп эже өзүнүн сабактарында айтып берди, мен мурунку сабактарда айтып бергем, кандай кылса болот, Жөн эле байкоо менен. Контролдо эмес, байкоо. Ошол өзүңөрдү байкаганды үйрөнсөңөр, ошол ачууланып атканыңарды же таарынып атканыңарды, кыжырданып аткан нерсеңердин баарын көрсөңөр болот. Анан ошону байкап отуруп, жанакы эле өзүңөрдүн назарыңарды ошого салсаңар эле, ал азайып жоголуп кетет да. Бир учурда мен автобуста кетип баратып, сезип атам да, мындай дискомфорт болуп атам, аябай кыжырданып атам. Бирдеме мени мындай кыйнап атат да ошо автобустун ичинде. Анан мынтип карасам, автобус анча деле толук эмес болду, бош эле. Артта карасам, эки кыз отуруп алып, бири менен сүйлөшүп, мындай каткырып атышыптыр да. Анан бирок бирөөнүн сүйүнгөнү мага кыжырданып алып кетип атат да, потому что менин ичимдеги ойлор жаман ойлор болуп атат да. Былык ойлор, мен урушкум келип турат. Булар жыргап атат. Мага жиниме тийип атат да. Ушундай нерселерди көрүп байкасаңар болот, өзүңөр эле байкап баштасаңар, ички дүйнөгө карай баштасаңар, жанакы эртөштүктө айтып бердим, ички дүйнөгө үңүлүп кире баштасак, бул жандын кереметтерин ачабыз да. Бул жерде жанда бизде жардам бар, космос бар, космос. Асман десек бизги көк асманды эле элестетпей, ар жагындагы космосту элестетишибиз керек да. Ошол космос 18 000 аламдан каталган мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Анан биз жанакы могу жалаң терс энергиялар, жаман энергияда жүрүп, бул нерсенин бир дагы кыпынын албай өтүп кетип атабыз да. А кыргызга аябай көп нерселер мунун баары ачылган, илимдер бар, кыргызчылык деген түшүнүк бар. Ошонун баары азыр жанданып, туш тараптан бирдей маалыматты ар түрдүү багытта, ар түрдүү канал менен берип атат да. Бүгүн да группага жанакы аяндарды салдым, 22-деги эле кыз экен, өзү аян алып, таамай аяндарды айтып атат. Биз ушул нерсеге боореке акылды моомдон чыгарбасак, бул нерсеге ишенбейбиз, көрбөйбүз. Ишибиз да жок болот. Бул чоң деңгээлдерибизди такыр колдонбой кетип калабыз да. Так болбосо жан дүйнө бул акылдан 1000 эсе күчтүү инструмент болот да. Бунда көп бизге жардам бар. Көп керемет бар, кубанч, ырыскы, кут, береке. Биз ошол нерселерди эметиш үчүн жанакы манаста айтылган алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй деп, биз алтындай болуп, күмүштөй болуп тазаланып чыгышыбыз керек могул нерседен. Көбүнчө бул ойго таандык. Ойго, анан кийин жанакы көңүл деп атпайбы, үйүлгөн көңдү тазалаш керек. Көңдөрдү таштап бериш керек. Көң жаткан жерге алып барып сдавать этиш керек. Ошондо жогорку адамдын деңгээлдери ачылат да. Биз ошо адамдын жан дүйнөсүнө оттонго, адам жанакы жакшы бир өйдө деңгээлге чыксын депчи аракет кылып атабыз да. Анан азыр ааламдагы күн, космос баары ошого шарттарды түзүп атат. Туш тараптан энергиялар берип атат. Бир адамга бул кысылуу болуп сезилип атат, бир адамга бул наоборот жан дүйнөсүнө жакшы жана турган нерселер бар. Негизи ошондой да. Анан о таарыныч, сары сана, ачуу, кыжырдануу менен биз ошол разборкага чыгышыбыз, кичи казат ошол. Адам ушул нерсени түшүнүп, ушулар менен иштеп чыкпаса, биз жанакы ушуга жараша жаман нерселерди жашообузга тарта беребиз да. Биздин сыноо эмелер келип аткан дагы ушундан.
Айбек туура айтты, бизге ата тектен өткөндөр бар, анан жашообузда өзүбүз жыйнаган нерсе бар. Мисалы мен 54-кө чыктым, 54-кө чейин менин жашоомдо дагы адамдар менен барлашканда таарынычтар болду, сарсана болду, ачууландым. Булардын баары бар да. Бирок биз ошо ачууларды баксак, анда ал бизди иритип чиритет. Жанакы рак оорусу, раковый клетка адамда баарыбызда бар да. Бирок ошол ичиндеги гармониясы бузулган адамда көбөйүп кетет да. Анан адамды жейт. А баланста жүргөн адамда ал өмүр бою жашап жүрө бериш үчүн, бирок адам рак менен оорубай эле өтөт да. А кээ бир адам ошоки гармонияны бузуп алган үчүн, ушул нерселер менен иштебеген үчүн, көрбөгөн үчүн, сезбеген үчүн жашоосуна сыноо болуп кетет. Бирөө жеңип атат, бирөө жеңбей эле кетип калат да. Моюнга албай. Ошон үчүн биз акылдын табиятын жакшылап өздөштүрүп, ореки терс кармандарды өзүдөн айдап чыгып, негизи манас жан киргенде булардын баары качып чыгып, качып кутулат. Анан манас буларга бир нече жолу шанс берет качып кутулганга. Анан болбогондо өлтүрүп талкалайт да. Негизи биз ушул нерсени кичи азатты кылышыбыз керек. Анан кийин кичи азатты эметип күчкө толгондон кийин анан жашоодо чоң азатты. Башка бирөөлөрдүн тагдырына да таасир беребиз. Жашообуз да оңолот, башка үй бүлөбүздөгү чогуу иштеген адамдарда, досторубузда, классташтарыбызда өзгөрүү болуп, биз жаңы адамдар табабыз, жаңы чөйрөлөр табабыз, жаңы багыт, жаңы иш, жаңы кылып турган кызматтар келет да. Ошол нерсени мен кайра айтып атам. Анан жанакындай адамдар кезигет, ошо бири-бирибиздин ар бир адам баалуу болуп, бири-бирибиздин күчүбүздү 7 эсе өзгөртүп турат да. 2 адам келсе 7 эсе, 3 адам келсе уже 27, 21 эсе. Ошентип геометрический прогрессияда күчтөйт да. Жанакы Манаска чоролор келген дагы ушул бир көргөзгүч да. Бир адам эгер өзүн таап жаңы жол, жакшы жолго түшсө, ал башка адамдарды да тарта баштайт, ал адамдар да келип күчтөйт, бири-бирин арулайт, анан адамзатка чоң кызмат кылат. Биз бул нерсени, Манастагы нерсени бүгүн жаратсак болот. Эгер бул нерселерден арылсак. Эгер бул нерселерден арылбаса, эмне үчүн азыр арылбай атабыз, эмне үчүн бирге албай атабыз дегенде, булар бизди ажыратып турчу нерселер да. Эгер биз нескара болуп мен кыймын деп тиреше берсек, анда биз эч качан жакшы нерсе жарата албайбыз. Аягыбыз жанакындай өлүм болот да. Коңурбай болсок, Жолой болсок, Жолойдун негизи эч ким менен иши жок, ошол өзүнүн эле жанакы комфортный ишин жакшы көрөт да. Акыл негизи комфортту жакшы көрөт. Анан бир нерсени мындай уюштуруп алса, ошону бузгусу келбейт, ошол рамкадан чыккысы келбейт. Кайра эле ошондой боло берсин дейт. Жашоо өзгөрүү да, күндө өзгөрүү. Биз күндө жаңыбыз. Күндө жаңы адамдар, жаңы ситуациялар менен кезигебиз. Бирок көчөккө кылгандай кыла албайбыз күндө. Анткени башка адамдар башкача реакция жасайт. Бирөө макул болот, бирөө макул болбойт. Бирок бизге ал жакпайт. Биз таарына баштайбыз. Эмне үчүн мен уккан жок, мен кыйынмын. Эмне үчүн мага мындай жасап койду деп анан сары санага чыгып алабыз. Ушулардын баарын жойсо, адам жанакындай эмеге келет, гармонияга келет. Адамда жанакындай көрөгөчтүк, алдын ала билген касиеттер ачылат. Суроолор болсо. Кошойду өткөндө бир сабак айтканбыз, видеодо бар, жашап көргүлө. Негизи кошой бул жан дүйнө. Анан өткөндө жан дүйнөнүн ичинде бул акылдан 1000 эсе күчтүү деп атпайбызбы? Ошол 1000 эсеси эмне дегенде түшүнүп бергенбиз, жан дүйнөдө биз жан бияка канча жолу келсе өзүнө дүйнө топтойт да. То есть жакшы бизге жардам берген нерселердин баарын жан дүйнөгө топтолуп турат. Ошол жан дүйнө бизге кайра көчүп денеге келип отурат. Биз ошону колдонсок болот. Өткөн жашоолорубузду колдонсок болот. Ата тектин жашоолорун колдонсок болот. Ата тектин касиеттерин, өзүбүздүн мурунку жашоолордо чогулткан касиеттерибизди кайра жандандырып алсак болот. Эгер бул жашоодо мен
А Б В деп жанагы китепти окуп атабыз, скрипка ойногонду же комуз черткенди үйрөнүп атсак, эгер мен мурунку жашоодо чоң комузчу болсом же ата тегем комузчу болсо, мындай кепкенде эле бала эчтеке нота билбей эле уже чертип кетип атат, же манас айтып кетип атат, же болбосо сүрөт тартып кетип атат. Жанакы Моцарт эмелер болсо, алар музыка жазган. 3 жаш, 5 жаш, 7 жашына чейин 20-30 эме жазып салышкан да. Ошондой касиет мүмкүнчүлүктөр бар. Эгер ошону ача алсак, эгер бул жака жан дүйнөгө кайрыла алсак, бирок биз акылдан өйдө чыга албай атпайбызбы? Могу экөөнүн ортосунда эле шу деле момундай эле айлана берет да бул. Анан муну да кошуп коет. Мындай айлана беребиз да. Акылды тереңдетпей, енен эле болуп атпайбы? Енен эле акыл болуп атат, тереңдеп болуп. Эгер акыл тереңдесе, анда көтөрүлөт. Биз жанагы адам 3 дүйнө менен жашайт керек. Акыл дүйнө, сезим дүйнө, жан дүйнө депчи. Анан ошо биз деген акылдын енендигинде болуп атпайбы? Мисалы үчүн экинчи форманы атабыз, курстарга барабыз, ал генен акыл да. Акылдын тереңдиги. Негизи акыл терең, генен акыл алган кайдагы, бирок жан илими андан өйдө турат да, жан илимичи. Тетиги таарыныч, сарсана, ачуу дегендердин баары жырлануу дегенчи, ол деген биздин деген сезимдин ыргагы, жашоонун ыргагы неде сезим деп атпайбы, сезимге байланыштуу да. Ушул бүт баары бири-бирин толуктайт. Ошол себептен, мисалы үчүн жан дүйнө десек, жандын өзөгүн ниет, муну түзөт да, Анан максат айтып атпайбы, ошо ата тектен келаткан өнөрлөрчү. Ошол биздин ата текте дагы дил болгон, дит болгон, ниет болгон да. Ошолго жараша жашоонун жагдайына жараша ошондой өнөрлөрү болгон да. Ошону айтып атат да максатчы. Ошо эгер биз жер жашоосундагы жашоону алып аткан болсокчу, мисалы үчүн мен энем өзүм мама бир нерсе неме болсо, ай сен эмне карап калдың деп айтчу да. Бул жөн эле эмес да. Ошол көрүнгүт. Алар биздин мурунку мен энем деген манасчынын тукумунан болгондон кийин ушул баарын билчү да. Ошон үчүн эмне болсо, сен эмне карап калдың деп айтчу да. Ошондой максат айтып атат да. Ошон үчүн бул ой деген биз ой деген темада өткөнбүз. Ой эненин ичинде түйүндүк болгондо эле эне эмне жөнүндө ойлоду, ошо катмар болуп, үмүт болуп калып калат. Анан сыртка келгенден кийин сырттан да ойлор келет да. Ошонун коштурмасы да. Ооба, мисалы мен максат болуп туруп эле жолой энергиясына көчүп кетишим мүмкүн да, жолой болуп кетишим мүмкүн. Же Нескара болуп калышым мүмкүн, же Коңурбай болуп калышым мүмкүн, Өзүм жанымда эле багып, үй бүлөмдө деле карабай, эч кимди карабай, лишь бы менин ишим жүрсө, анан кыла турган нерсемди кылсам деген адам болуп кетишим мүмкүн да. Биз даже ушул нерседен мындан буга көчүп турабыз. Негизи биз көчүппөй, ушул жан дүйнөнү, акыл негизи жан дүйнөнү укканды үйрөнүш керек да. Ошол жан дүйнөнүн муктаждыктарын, эмелерин аткарыш керек акыл. Ошону жакшы аткарганды, идеально аткарган үчүн биз акылды өстүрөбүз. Ал бул жерде хозяин, ошол жерде жакшы ишке ашыра алат да. Мисалы биз жакшы көргөн нерселердин баарын ийин пенсияга чыкканда жасайын деп коюп койгонбуз да. Ал жан дүйнөдөгү нерселер. Как раз наоборот, кичинекей кезибизден ушуларды ачышыбыз керек. Комуз черткиң келеби, комуз черткенди үйрөн. Сүрөт тарткың келеби, сүрөт тартканды үйрөн. Анан көпчүлүк учурда ата-эне деп коет, сүрөт тарткан менен акча тапмак белең. Барамдан көрөт деп сварщик болуп үйрөнүп алып, акчаны көп табат экен деп сварщик кылып коебуз. Может быть, ал эме художник. Может быть, ал музыкант, жакшы музыканы эметет, анан айтат, андан көрө бар, тиги эметсең, официант болуп иштесең, күнүнө 1000 сом табат экен, чай ой берет экен 2000 сомдон. Давай, ал деп баласын ошо жака тыгып коет да. Ал байкуш анан шалпаңдап эртеден кечке ошол табак ташыйт, бирок ал музыкант мындай. Еще музыкант болгондо дагы мындай жакшы, мындай Кудай деңгээлинде талант ашылган музыкант болмок да. Биз ошол жөндөмдөрдү кое берип атабыз. Анан азыркы күндө биз 54-кө чыгып деле, 60-ка чыгып деле ошол жан дүйнөнүн каалаган нерсесине өтсөк болот. Ошон үчүн эгерде комуз черткиңер келсе, сүрөт тарткыңар келсе, бийлегиңер келсе, кандайдыр таланттарыңарды ачкыңар келсе, ошол экини эртеңки күнгө аткылады деп кетпей башташ керек. Ошону жасап көрүш керек. Потому что биздин байлыктарыбыз ошол жерде. Ошол жерди ачсаңар,
анан кийин кут береке ырыскы башакан келет да. Ошол экини биз таппай кыйналганбыз да ошондон. Мисалы мен жакшы программистмин, бирок мен өзүм эмне кылып жүрөм? Стяжка жасап жүрөм, цемент куюп жүрөм. Балким мен жакшы программистмин, бирок аны билбейм да. Азыр программисттер эч жака барбай эле үйүндө отуруп эле миллиондогон акчаны таап атышты. Жанакы Цукербергти мен аябай көп эметем. Азыр биздин аң сезимибизди, ойлорубузду башкарып аткан киши Цукерберг, Марк Цукерберг. Билесиңерби? Ким экенин? Ал 16-17 жашында эле жана программирование менен увлекаться этип жазып баштаган. Анан колледжге барып, жанакы Гарвардга тапшырганда аны айтканда программированиядан башка эчтеке окубай койгон да ал. Башка кызыкпай эле ошо келе-кечке программирование этет. Анда башкалар бар да, там история, башка теология, дагы бирдекелерди окуш керек болгон экен. Анан аларына барбай жүрүп алат. Анан аны алар окуудан чыгарып салат. Анан ал окуудан чыгып алып, 26 жашка чыкпай миллионер болду, миллиардер болду. Азыр Facebook, Instagram, WhatsApp ошолордун баары Цукербергдин эмеси. Биздин аң сезимди башкарып ары бери мен жакшы жаман деген жерим жок, бирок башкарып аткан киши ошол. Бизге маалымат берип, бизди программировать эткөн киши ошол. Же ошол кишинин компаниясы да. Анан кийин Гарвард аны көрүп туруп, анан кийин өзлөрү чакырып, "Ай кел, биздин эмени бүтүп ал" деп туруп, анан кийин ага эме подарить этишкен диплом. То есть эмнени айткым келет? Адам высшее образованиясы жок эле, бирок өзүнүн жан дүйнөсүн угуп, тубаса касиетин чанбай, ошол экени аркалап отуруп, ушундай ийгиликке жетти. 30га чыкпай миллиардер болду да. Эгер акча издейм десеңер, ушактан издегиле, ошо жан дүйнөдөн өзүңөрдүн касиетиңер, талантыңар аркылуу издесеңер, жакшыраак табасыңар да. Чем мен азыр иштеп алайын, анан 5 күндөн кийин бутума туруп алайын, анан тиги эмне жасайм деп көп адамдар каалаган нерсесин жасабай эле өтүп кетет да, потому что биз канча күн жашайбыз билбейбиз, потому что жан күтпөйт ал. Эгер өзүңөрдүн ишиңерди жасабай атсаңар, ал кетип калат, чыгып кетип калат. Ошо жанагы сабактарда деле айтып атты. Эгер адам өзүнүн жашоодо ордун табам десе, жан дүйнөгө кайтышка кетет. Эгер жетишкендикке жетем десе, акыл калчаш керек. А эгерде багыт табам десе, сезим менен иштеш керек депчи. Ошо үчөө дайыма бири-бирин толуктап турат, бирок эгерде биз акылга таянып калсак, биз адашабыз. Эгер сезимге кетсек, эмоцияга калдырабыз. Дайыма жан дүйнө мындай конвейер сыяктуу да, ойлоносуң, акылга саласың, сезимге салбана жан дүйнөгө саласың да. Эгерде ойлонуп туруп акылга салсак, биз адашабыз. Эгер ойлонуп туруп сезимге салсак, биз эмоцияга калдырабыз. Ошон үчүн ой, акыл, сезим, жан дүйнө баары мындай эме менен иштеш керек да. Бүгүн эртең менен эле ушул сен айтып аткан жөнүндө сөз болду да, мен неберемди бала бакчага алып баратып анан деген таксист бала менен сүйлөшүп калдым да, анан өзү Москвада көп жыл иштеп келиптир да. Анан ошо айтып атпайбы, бала чагымда мен энергетик болом деген билет да, энергетика эмесине барам деп. Анан менин бир классташым 2 менен окчу дейт да, 2 алып окчу. Анан ошол эч кимди укпай өзүнүн көкүрөгүнө жаккан эме кесипти алып, ал аябай эме болуп кетти, көтөрүлүп кетти дейт да. Мен болсо ошо ата энемдин айтканы боюнча башка жумушка энергетик болду, башка жумушка кетип калып, мен кыйналып ошо Москвада көп жыл иштеп келдим дейт. Анан мен айтып атпаймынбы, эмнеге сен ушундай энергетика жагына барам дегенсиң деп десе, эми ошондой болоюн дегенде жок. Адамдын ички дүйнөсү эле айтып атпайбы, мен жарык чачкым келет дегенчи, жарык бергим келет деген. Мисалы үчүн учкуч болом десе, бийиктегим келет, дайыма бийиктик каалайм деген сөз да. Анан биз 90% ушу биз ошондой жандын эмеси менен эмес, жанды укпай, акыл менен жашап калабыз да. Мен бир келин менен сүйлөшүп калдым. Анан кийин негизи эле ата энелер баягы өзү аткарбай калган, өзүнүн жан дүйнөсү каалаган нерсесин жасабай жүрүп, анан кийин балалуу болгондо, особенно ажырашып кеткен ата энелер өзүн күнөөлүү сезип, ошо баласынын болгон нерсесин, өзүнүн аткара албаган нерсесин баарын үйөткөн да. Эмеге алып барат, танцыга алып барат, музыкага алып барат, математикага алып барат, баланы кыйнайт. Бала аягында, бала 8-9га чыкканда уже окуусу келбей калат да. Ал уже тажады, потому что энеси тиге тыгып атып,
ал өзү каалабаган нерсеге жасап атып, анан буга да баргысы келбейт, буга да баргысы келбейт, эртең менен тургусу келбейт, ошол сабактарга баргысы келбейт да, сопротивление. Бирок энеси укпай эле, мен эчтеке көрбөй калдым, мен көрбөсөм сен көр деп, ага кереги жок. Бул ушул уусунган нерсе да. Балага, өзүнүн баласына уусунган нерсе ушул. Жанакы Манаста берилип аткан Жакып Семетейге уусунуп атпайбы? Аны түз түшүнбөш керек. Ал ошо өзүнүн каалоолорун, өзүнүн муктаждыктарын баласына же небересине артканда, ошол уусунганга барабар да. Анан биз ошентип баланы отравлять этип, ал такыр окуусу келбей калат. Кандайдыр бир кружокторго катышкы, такыр качып баладан мындай өзүнчө жүрүп калат да. Даже ата-энеси менен сүйлөшпөй калат. Анан ооруп атат, анан меники сүйлөбөйт, анан артта калды дейт. А сен потому что сүйлөшкөндү билбейсиң, ал бала айтканды укпайсың сен такырчы. Потому что өзүңкүн эле айтасың. Жагың жап, мен айттым, мен билем, сен мондагышың керек деп берсе, бала анан кийин ички дүйнөсүнө кирип кетет. Ата-энеси менен да сүйлөшпөйт, тиги кругу менен да сүйлөшпөй калат да. Анткени тыштагы адамдарга ишенич жок болуп калат балада. Ошон үчүн ата-энелер көп нерсени ушуну эметет да. Эгер ата-эне айтып атпаймынбы, 50 болсун, 60 жашта болсун, күрөшкө баргысы келеби, же танцга баргысы келеби, барып өзүнүн муктаждыктарын өзү аткарыш керек. Анткени 60-70 жашта деле өзүнүн таланттарын ачса болот. Жанакы бир знаменитый японец модель бар экен. 74-тө уже баштаган эмесин. Залга барып баштап, 60 канчада. Азыр мировой модель болуп жүрөт да. Эмелер бар, 60-70-те бизнес баштаган кишилер бар. Бирок алар бизнес баштайм, акча табам дебей, пенсияга чыгып алып, жакшы көргөн ишин жашап көрөйүнчү деп анан таап кеткен да акчасын. То есть биз жакшы көргөн нерселерге жан дүйнө айтып турат, ушул жакшы, сага жагат. Дагы биз эртең бир сууну деп жүрүп, анан кийин бир күнү кряк болуп кетип калабыз. Кетпей калабыз. Таасирленген, Эркинай болуп, арифти үйрөнөйүн депчи битик боюнча, анан ошондо биздин кыргыздын дүйнө таанында ы деген тамга жок экен да. Анан Эркинай түшүндүрүп берип атпайбы, эмнеге ы деген тамга жок. Биздин ата дейт жанагы деп эме кылат депчи, ырылдашыпчы. Ошондой болбош үчүн баланын төрөлгөндө эле өзүнүн жана Кудай менен сүйлөшөт деп атпайсыз, Кудайдын жетегинде болот депчи. Бала ошол тамганы айтпайт экен да өзү элечи. Ыр депчи жана эме агрессия да. А биз болсо логопедке алып барып жетелеп үйрөтүшүп. А кыргыз аны жумшартып жана ыны кошкон экен да. Мисалы ыр депчи. Рахмат. Рахмат депчи. Мен ошого аябай таасир. Ыраазы. Биздеги жок нерсени биз болсо сүйлөгөн тракторде үйрөтүп келди деп айтат. Ошо аябай ошо таасирлендим да менчи. Ошондой эле биздин бул көкүрөгүбүздөгү каалабаган нерсебизди таңоолоо шаблоны толтурат. Жанагы эмеде Нобелевский премияга да каттуу болгон бир хирург жөнүндө бар го. Атасынын эмесин максатын аткарып аябай золотые руки, прям аябай күчтүү кыйын хирург болуп, анан кийин ошо Нобель сыйлыгын тапшырам дегенде атасынын эмесине мүрзөсүн алып барып коюп да, анан эмнеге десе мен өмүр бою балерон болгум келген. Бирок атамды сыйлап, мен ошол эме атамдын эмесин кесибин аркалагам деп, жана кийин ошо хирург болгон кесипти таштап бийге өтүптүр да. Ооба. Туура, ошо Манаста дагы Жакып ары ойлонуп, бери ойлонуп кеткен, бул балам тентек чыкты. Тегеректеги балдарды койбойт. Кой буну кой мал үйрөткөнү, мал кайтарганды үйрөтөлү, мал баксын деп анан Ошпурга окууга жөнөтүп атпайбы? Анан ал мал бакпай эле наоборот барып алып, коюн койдой союп, жылкысын жылкыдай союп, таратып, өзүнүн жан дүйнөсүнө жаккан нерсени жасап отуруп, анан 40 жыл теңге кезип атат. 40 жыл тең биздин ички дүйнөбүздө. Бул тыштан келген нерсе деп айтсак да болот да, же биздин бир деңгээл деп, жан дүйнөдөгү бир деңгээл деп айтсак болот. 40 бизге жардамчыбыз бар да ичибизде. Ошол эмелер, касиеттер ачылат. Бизге хотя бы бирөөнү ачып алсак жетиштүү болот. Обязательно. Манас бизге көрсөтүп атат, 40 көөнү ачсак, 40-ты ачсак. Бул 40 деген да условно да. Балким 70. Кыргыздарда айтат, жигитке 70 өнөр аздык кылат деп. Адам жакшы көргөн нерселерин жасап көрүш керек. Да балким бирөөсү мындай кичине хобби катары эле, анан кийин мындай кызыгың тарап кетет да. Анан кийинки өтөсүң.
кийинкиден акча берсе да, акча бербесе да иштегим келет да, ошону жасагым келет. Ошол кайфы күнү түнү ошону жасагым келет. Анан ошонун аркасынан ошого адамдар акча төлөйт. Ошого аркасынан эме келет. Сага керектүү кутурузга береке келет да. Акча, машина, квартира. Мисалы биз артисттерди эмеге жакшы көрөбүз, чыгып ырдайт, жакшы нерселерди айтат. Балким ал ошондой ырдап аткан жакшы ырдагыдай жакшы киши эмес ал. Бирок ошо ырдап атканы бизге жагат. Анан биз сүйүп калабыз баарыбыз. Кумир кылып алабыз. Күйөөгө тийип, анан страдать этет андан. Анткени бизде ой аркылуу, бизде башкалардан дорисовывать этип күтүү көп да. Идеал кылып алабыз. Мындай не идеальный жерлердин баарын идеально тартып алабыз өзүбүзгө. Бул ойдун эме, акылдын эмеси да, жөндөмү. Жаман киши болуп турса да, биз жакшы көргөндө, биз жакшы жаман жактарын да жаап коебуз. Бирок чогуу жашап баштаганда жаман жактар чыгат. Биз жаман жактарды кабыл алганды үйрөнүш керек. Мээрим бул эне жаманын көрүп туруп, бирок жакшысын билип мээримдүү. Билесиң, жаманы деле бар, тентектик кылып коет, бирок мээримиң бар. Андан мээримиң азайбайт. Сүйүү биз кандай азыр эме коюп атабыз, талап коюп атабыз. Боюң мынча болсун, акчаң мынча болсун, машинаң болсун, үйүң болсун, анан сага тием, анан жакшы көрөм сени деп биз акыл менен алмаштырып атабыз да. Ушул акыл шаблон жасап алат да, мындайча айтканда. Анан ошол шаблондорго келбей калганда биз молар башталат. Страданиялар башталат да. Бирөө сарсанат, бирөө таарынат. Мен сага ишенгем. Мен сен мага сөз бербедиң беле. Сен мени сүйөм дебедиң беле деп анан кийин бири-бирибизге претензияларды кое баштайбыз, анан бүт ыдырайт да. Акыл деңгээлинде бат эле урап калат. Потому что акылдыкы жасалма бүт баары. Ошон үчүн биз жан дүйнөнү биринчи угуп, анан акыл менен аткарышыбыз керек да. Ошондо туура болот. Ошол дагы суроолоруңар болсо жооп берейин. Суроолор жок ба? Анда түшүнүктүү эле болуптур да баары. Волшебный таблетка бербейсиңер прям дүйнөгө. Я. Волшебный таблетка бербейсиңер. Сразу переход жайдан жан дүйнөгө. Волшебный таблетка бар. Азыр эме видеону өчүргөндөн кийин биз бир эме, эгер кааласаңар жасап көрөлүк. Бирок аны биз могу айтып аткан нерселерди силер практиковать этпесеңер, волшебный таблетка жок. Волшебный таблетка бул практика кылыш керек да. Жашооңордо колдонуш керек. Эгер силер угуп туруп жерде унутуп калсаңар, анда иштебейт да. Жашоо эмеде, жашоодо колдонуп, хотя бы ошол мал менен эстеген сайын ошол азыр бүгүнкү жасаган эмелерди, өзүбүздү ички дүйнөдө болуп аткан, эгер байкасаңар, жана ички дүйнөбүздө кайнап аткан нерселер бар да. Ким акылын токтото албаса, ким ойго чөгүп турса, адамдын ичинде кайнап аткан нерселер бар. Силер ошолорду көрө аласыңар. Мен жана кичине көргөздүм. Көргөнүңөр көрдүңөр, көргөнүңөр үйгө барып жасап көрсөңөр болот ошол нерсени. Көрөсүңөр да, көбүрөөк отурсаңар, кадимкидей көрөсүңөр. Улам бир ойго кирип кетип, аны калчап, анан улам бир ойго кирип кетип, аны калчап, анан мас болгон кишиде кайра андан ойгонуп, кичине өзүңөрдү кармап туруп, анан кайра башка ойго кирип кете берет да, мында акыл ойдон ойго секире берет. Биздин могуреки жандын назары ошону ээчип жүрө берет. Жандын назары кайда болсо, биз ошол жерде болобуз. Кайсы ойго көчсө, ошол ойду койлоп жүрө беребиз да. Сүп деген таблетка жок.